Дебейт экен, өзгөгө дагы дебейт экен да. Бирөөлөр кызганчак, ушунчалык кызганчак, өзү дагы жебейт, аялыга дагы жедирбейт, балдарга дагы жедирбейт да. Ушуга мен кысканда сол окуя айтып берейин. Бир адам бар экен, эми бир доолордо өткөн. Өтө кызганчак экен да. Өтө кызганчак экен. Дүйнөнү дагы жедирет экен, жедирет дегенде келтирет. Өзүнө чогултат экен, күлүчтөп коет сандыгыга, башкасыга, сактап коет алтын тыйын тыпырын. Аялыга да бир жакшыраак нерселерди, татымдарды. Эми жок болсо макул. Бар болуп туруп жебегенде өтө таң каласың да. Жебей сактап жүрүп өтүп кетесиң, өлүп кетесиң. Баягы ошентип байып өнүгүп өсүп, өзү дагы жебейт, өзгөгө дагы жетирбейт, байлыкты чогулта берет экен. Күндөрдөн бир күн ооруп калыптыр. Ооруп калып, адамдар эми сурагандар болуп атат, келип кеткендер болуп атат. Огородду айланып, бир араң басып, сыртка чыгып караса, дарбазасынын астында бир адам туруптур. Ага жакындап келип, тааныбаган адам болуп, бул кимдин үйү экен? Неге бул жерде турасыз десе, бул жерде бир адам бар. Анын аялы жаш, сулуу, бирок өзү өлүм төшөгүндө жатат экен. Ушу өлсө, чогултуп койгон байлыгына дагы не болом, аялыга дагы не болом? Мен аялыга үйлөнөйүн деп, ошонун өлүшүн күтүп жатамын дейт экен да. Баягы ошондо жетет экен. Мен эмне айткым келет? Өлгөн учуруңда өтө өкүнүчтүү эки нерсе болот. Мисалы, жөнөкөй эле мисал айтайын. Бир телефонуңуз, iPhone, $1000 айфонуңуз бир жерде калып кетсе, сиз ичет этесиз, карайсыз, издейт, таппасаңыз сарсана болуп уктай албай, ушинтип келип издеп, канчалык кыжалат болосуз да. Мисалы, $1000 телефон ал. Өлүп атканыңыздачы? Ара мадал, кыйынчылык, жеңилчилик, бардык чогулткан нерсеңиз артыңызда бир секунд айрылып калып атасыз да. Бир дегенде бардыгынан таштап кетип атасыз. Бала чака, семья, аял. Эми аяка баргандан кийинчи ошол өкүнүч сизди кыйнап алып барат, ал жерден чогулткан бардык нерсеңизге жооп бересиз Кудай тааланын астында. Ошондуктан эмнени таап атканыңызга маани бериңиз. Биринчи, адам бир нерсени табуудан мурда, мисалы бул ачкыч, ушул сизге келиштен мурда, эртең акыретте ушунун суроо жообун кантип берем деп ушуну ойлонуш керек да адам. Мисалы, мага эмне келсе, диван келеби, мебель келеби, китеп келеби, не келет, каяктан келип атат, ошого маани берем. Себеби мен эртең кантип жооп беришке өзүмө суроо жооп кылып коем да. Бул маяктан келген, адалынан келген, мына адамдан сом. Мен мынча сомду маяктан мынтип иштегенмин, тапканмын адамдан деген маселени кылып коюш керек адам өзүгө. Себеби өзүң сурак кыл, сени сурак кылмайынча.